Өзүбүзгө жараша бир аз болсо дагы мал мүлк берген. Мына азыр кийип отурганыбыз ошо биздин мал мүлкүбүз. Чөнтөгүбүздө акчабыз биздин мал мүлкүбүз. Үйүбүздө жашап атабыз, эшиктеги машинебиз бар, жана башка нерселер бар. Ошо Алла субханаху ва тааля ээлик кылып берген бизге мал мүлкүбүз. Айтат, ушу калган мал бул акыйкатта сиз сарптаган мал ошону калды деп эсептейт. Сиз кармап калган ал калды эмес, ал кетти дейт. Жакшы түшүнүп алыңыз дейт. Сизде кала турган мал бар го, ал сиз сарптаганыңыз ошо сизде калды. Ахиретте калды ошол. Ошол сакталды сизге. Ошонун гана пайдасы тиет сизге. Сиз сактап калдыңыз го, ал бирөөнүкү. Башкага калтырдыңыз. Башкага калтырдыңыз. Ал сиздики эмес болгон. Сиздики кайсы? Сиз сарптаган ошо сиздики. Буну пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям мындай деген. Бухари шарифте келет. Ибн Масуд разияллаху анхудан: "Айюкум малу варисихи ахаббу илейхи мин малихи." Ай силердин кимиңер өзүнүн мураскорунун малы. Биз баарыбыз өлгөндө таштап кетебиз да буларды. Калпак таштайбыз, саат таштайбыз, кийим таштайбыз. Үй, машина, майда чүйдө кимге? Мураскорлорго таштайбыз да. Алып кетпейбиз да бул. Баарыбыз эле билебиз го бул. Буга чоң, терең философиянын кереги жок. Учур келет, болду, баарын таштап эле кетебиз. Баарын таштап кетебиз. Эми пайгамбарыбыз айтты, кимиңер дейт. Өзүнүн мураскорунун малы жакшыракпы же өзүнүн малы жакшыракпы? Деди эле сахабалар айтты, баарына өзүнүн малы жакшыраак да. Мураскордун малы каякта деди. Айтты, "Калу я Расулаллах, ма минна ахад илля малуху ахаббу илейхи." Баарыбызга өзүбүздүн малыбыз сүйкүмдүүрөөк да. Пайгамбарыбыз айтты, "Фа инна малаху ма каддама ва малу варисихи ма аххара." Адамдын малы кайсы? Мал мүлкү кайсы десе, ма каддама дегени алдына ала ахиретке жибергени. Сизди күтүп ала турган, сизге пайда бере турган, ошо сиздин мал мүлкүңүз. Ал эми мураскорлордун малы кайсы? Ал сиз таштап кеткениңиз. Демек сиздин малыңыз бөлөк, мураскорлордун малы бөлөк. Сиз алдыга жөнөткөнүңүз, бул сиздин малыңыз, аркага таштап кеткениңиз мураскорлордун малы дейт да. Эми сиз өзүңүз ойлоп, өзүңүз чечиңиз. Кааласаңыз алдыга ахиретке жөнөтүңүз, өзүңүздүн малыңыз ошол болот эсептелет. А таштап кеткен ал сиздин малыңыз эмес. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям бир хадис айткан, адам баласы өлүм төшөк келип калганда, не дейт? Ошол убакта садака бергенге ойлонуп калат экен. Перешан болот. Айтат экен, мынау паланчаники, бул түкүнчөнүкү, мынаны ага берле, буну береле. Шарият айтат, жок, азыр алуучу эмес. Бул уже чечилип калды деди. Буга чейин берип калышың керек эле. Шарият азыр айтат, эми сиз айткандай болбойт дейт. Эми Алланын элчиси эмне десе ошондой болот дейт. Аныкы бунуку чечилбейт дейт. Эми мурас боюнча Кур'анда Алла таала эмне деген? Эгерде өлгөн киши эркек болсо аялына мынча, аял болсо эркек күйөөсүнө мынча, ата энеси бар болсо аларга, бала чакасы балдары кыздар болсо аларга ушунча деп. Сиз айткан жүрбөйт дейт.